Урматтуу туугандар, аксакалдар, апалар, биринчиден бүгүнкү жакшылык менен майрамыңыз менен куттуктайм. Ушул мектептин ачылышында менин эмгегим чоң болуш керек деп ойлойм. 2020-жылы губернатор болуп турганда келгем ушул. Ошондо көп убадаларды бергенбиз. 1 жылда бүтүр деген бирок эми узап кеттик. Мейли жакшылыктын эртегечи жок. Ысык-Көл өнүктүрүү фонду бул өзүбүздүн акчабыз. Бул элдин, силердин акчаңар. Бул контөрдөн түшкөн, көлдүн элдин пайына түшкөн акча бул. Мына өзүбүздүн акчабызга ушундай мектеп салынып татнака болуп силерге берилип атат. Экинчиден, өкмөт, президентибиздин өкмөттүн саясаты Кудай буйруса көптөгөн жаңы мектептер салынып, ушул билим жагына маани берип жатканына мен өтө кубанып атам. Биз эл аралап жүрөбүз, элдин арасына акырын-акырындан мектеп менен бала бакча сурагандар азайды. Азыр уже спорт залдарга, маданият үйлөрүнө, жолго өтө баштады. Бул өтө жакшы. Билимсиз улуттун келечеги болбойт. Билим болмоюнча, могу жердеги биздин балдарыбызга айтарым, окуш керек, окуй эле бериш керек отуруп үйдөн. Азыр аябай мүмкүнчүлүгүңөр көп. Китеп окугула, интернеттен жана ар кандай нерселерди көрбөй, мындай билим жаатындагы башка нерселерди көргүлө окусаңар баардык максатыңарга жетесиңер. Окуш керек алдыда. Биринчиден баарыңарды дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Бир туугандарым аман болгула, оорубагыла, жакшылык болсун. Экинчиден ушул жерден мен Бишкек шаарына мэр болуп кеткем. Азыр болсо Бишкек шаарынын мэрин мына Ысык-Көл областына губернатор кылып алып келип атат абабызды. Бул жакшы нерсе. Мына шаардагы тажрыйба өтө чоң, шаарда эчтеш оңой эмес. Бишкек шаарында 1 миллиондон ашык киши бар, өмүрдү жейт, өмүрдү. Ошол тажрыйба менен Ысык-Көлгө келип, мына Ысык-Көлдө 1,5 миллион киши, 450 000. Муну жөн эле алып кетсеңиз болот да. Ошол үчүн сизге ийгилик, сизге жакшылык, Бишкектин жакшылыктарын ушул Ысык-Көл областында колдонуп, ушул Ысык-Көл областын өнүктүрөт деп ойлоймун. Мына менин коллегаларым да келип отурат. Жаныбек келип отурат, Акылтоо Узбаевич келип отурат. Ушу баарыбыз ушул өкмөтүбүзгө жардам берип, президентибизге жардам берип, элге жардам берип, ушу силерге кандай жакшы нерселерди кылсак экен, кантип талашып тартышып ушул элге кандай пайда алып келербиз деп ойлонуп иштеп аткандагыбыз. Акылыбыздын жетишинче, күчүбүздүн жетишинче иштеп атабыз. Туура эмес иштерибиз боюнча эми өзүм атыман айтайын, кечирип коюңуздар. Туура жагын көбүрөөк көрүңүздөр. Себеби коомду бир тартипке салып, бир иретке салып, бири-бирибизге жардам бербесек болбой калды. Ошон үчүн дагы бир жолу аксакалдар, апалар, аталар баарыңарга жакшылык каалайм. Балдарыбыз, бир туугандарыбыз аман болсун. Эң негизгиси өлкөбүз аман болсун.